Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Касым бул окуянын эбак өткөнүнө карабай, ушул азыр кайра баштан болтуруп, өзү ага кадимкидей кайра баштан аралашып көрүп турду. Кыйналып кеттиби, же Жомарттын устабайынын жомогу аягына чыкканынан уламбы, ал бир кыңкыстап алып көзүн ачкандай болду. Түн түшүп, түнөргөн караңгылык как жарылып, кандайдыр бир мээрим чачкан ак жарык карегине урунду да, бир аз туруп кайрадан жок болуп кетти. Жумулган көзүн кайра ачты. Жанагы назик ак жарык көрүнгөн жок. Карегин кайрадан караңгылык ээлеп калды. Кулагына жанагы жайлоонун шылдырап аккан көк кашка тунук булагынын үнү келди. Бети колун чайынып, кочуштап суу ичкиси келди. Жанагыдай окуядан кийин ошентип сергигиси, өзүн өзү тазарткысы келди. Кургаган эриндерин былкылдатып, аппак идиштен суу жутуп жаткансыды. Жутканы менен эмнегедир алкымынан өтпөй атабы, айтор суусуну канган жок. Суу, суу деп жатты. Анысы өзүнөн башкага угулбады. Жок, угулуптур. Туканы келди. Анын артынан Нурипа менен Анаркүл келди. Нурипа менен Анаркүлдөн ары тарапта көз нуру жетип жете бербеген жерде аны көздөй дагы бирөө келаткандай болду. Карааны тааныш, карааны бүлбүл көрүнөт. Кыймылы тааныш, артына анда-санда кылчак карап келатат. Касым аны да тааныды. Бир убакта жалгыз калган жаштыгындай жалдырап Мариям келатыптыр. Мариям келатыптыр суу алып. Мунусу да уккан тура, Кудай-ай, төртөөнүн тең башында окшош ак жоолук, жанагыдай сүттөй таза идишке мелт калт куюлган суу. Кимисиникин ичиш керек. Төртөөнүн тең колуна алып, төртөөнү тең ичиш керекпи? Андан ыраакта теңдиги, эркини, кыйышпас досу Юдахин атын оңдоп койгон кызы Бира келатат. Ата келип чуркап келатышат. Алдың аргагана кетейин деримдесе. Ата, деп суу алып келатышат. Булардын колунда да аппак, назик, карап эле тура бергидей таптатынакай идиш экен. Мынчалык сонун идишти булар кайдан таап алышкан? Мынча эмнеге шашып алышкан? Чуркашпай эле коюшса болбойбу? Мага жетпей жыгылып кетишпесе экен. Мага жетпей сууларын төгүп алышпаса экен. Кубанычтары кучагынан чыгып кетпесе экен. Бала деген боор этиңден жаралганда. Аларды көрүп элжиреп кетти. Сүйүнгөндөн чыдабай көзүнөн жашы кылгырды. Тагдыр, турмуш аны ушинтип жашык кылып койбодубу? Акырын баскыла, айланайындарым, жыгыласыңар дейин деделе. Алкымын ысык илеп бууп, шилекейин жута албай аптыгып туруп калды. Сүйлөй албай койду. Анан ал суу келатат дей берди. Мунун баарын качан ичип бүтөт? Айланайын атыңдан суу келатат, суу. Уктап кеттиби? Не болду? Жанагылардын бүт баары жоголду. Башка дүйнө. Кыйма чийме кызыл-тазыл түстөр кайрадан жайнай баштады. Ошолор менен аралаш баягы Базаркулдун санжырасы, Калмак доорунда болгон Амурсан окуясы, анын чыккынчылыгынын азабы, касташуунун, өч алуунун кыяматы жөнүндөгү баян келди эсине. Келдиби? Же аны дагы жанагы Жомарттын досу Устабай мугалимдин аңгемесиндеги окуяга өзү аралашкандай көрүп турдубу? Көрүп турду. Көрүп турганда да ага өзү катышып, адилдик издегендердин арасында жүрдү. Алар дуңганча да, кытайча да, айтор ар кимиси өз тилинде сүйлөп, болгон ишти өз тилинде Касымга айтып жатышты. Касым болсо алардын сөзүн ошол айтылган тилде угуп, ой, тобо десең, ушундай да болот экен да, кыргызча түшүнүп жатты. Тигилер да ушинтип жүрүштү окшойт. Касым кыргызча эле сүйлөйт. Алар дилин коюп угушуп, ыклас төшөп жооп беришет. Дилдин тилине, адилдиктин сөзүнө айла жоктура. Ар кайсы улуттун тилинде сүйлөнгөнү менен бир тилде түшүнүлөт экен го. Ооба, ошентип аралашып жүрдү. Амурсанын куу сөөгүн кытайлар сатып алышып, жабалактаган калмактарга да бербей, сөөгүн сөпөт кылып талкалап, анан анын бир чаңын да жерге түшүрбөй отко күйгүзүп жатышат. Көгүш эмес, капкаранын да жүрөк айлангыдай жагымсыз түстөгү түтүнү чыгып турду.
Кара санатайлык сөөгүнө чейин сиңген экен. Кытайлар Амурсандын сөөгүн эмес, ошол сөөгүнө сиңген арамдыкты өрттөп жатышкан тура. Өчөгүчтүн арты өлүм менен бүтөт. Сөөк өчтү кастык сөөк өрттөө менен жоголот. Ана дагы да ошол Базаркул Санжырачы айткан кеп. Казак-кыргыз чабышында колго түшкөн Кенен Сарынын башын тааныш эле бир кыргыз эл алдына чөк түшүрүп туруп кыя чапты. Кыя чабылган башты кара сууга кайнатып, ак чач аял отурат. Аял да болду, ак чач эне отурат. Баркташып баш кошкону да, үч бирдей уулу да ушул Кенен Сарынын кордугунан кайра барган элчинин башын алып, канын ичип, кыргызга кастык иш кылган зөөкүрдөн өлгөн. Каралуу эне казага кадырын берип, кара сууга баатырдын башын кайнатып отурат. Элдин сөзүн көтөрүп барган күйөөсүнүн, калкын кас санаган адамдан коргоодо шейит болгон уулдарынын өчүн алып отурат. Өч алуу деген, кек алуу деген ушундай болот. Сөөгө өтүшкөн өчтүк сабак ушундай болот. Жанагы Устабай мугалимдин баянында да ушул насаат, ушул санат айтылат. Адам менен жырткычтын түбү барып бир тукумга такалса да, ит менен карышкырдын ортосундагы кастык өмүрдөн өмүр кубалап келаткан, канга сиңип, сөөгкө өтүп, чучукка айланган өчтүк жөнүндөгү сөз санатынын мааниси мына ушундай эле. Ал Касымга ушунусу менен жагып, ушунусу менен анын эсинен чыкпай келаткан болчу. Ушуларды көрдү. Көрмөк түгүл бул окуялардын арасында жүрдү Касым. Анан жанагы баш кайнатып жинди болуп кеткен аялдын абалын көрдү. Боору чыдабай кетти. Анын артынан баргысы келди. Кадам шилтеди эле, анын жанында бирөө туруптур. Тааныш караан. Аалы тура. Балким таанышыдыр, балким тууган уругудур. Айтор Токонбайдын аалысы турат. Бирок ал тигил ак чач энеге барганда жок. Жардам берип көңүл сооротор сөзүн айтканда жок. Правда гезитин окуп отуруп алды. Окуп жатат. Жана Касым өзү аралашкан окуяларды окуп жатат. Ушунун баарын Тыныстанов көргөн. Бирок анын бирин да унутпай, кыргыз тарыхы санап жүрөт деп окуп жатат. Кыргыз тарыхын көтөрүш керек деп жатат, деп окуп жатат. Бул кыргыз тарыхы эмес, бул эл душмандарынын тарыхы. Бул Тыныстановдун тарыхы деп окуп жатат. Касым, андай эмес, бул тарых, касташуунун, өчөгүшүүнүн санатын айткан баяндар деп айтайын деп барып токтоп калды. Ал ушуларга аралашып жүрдү. Ушул окуядан кийин Касымга сурак болгон жок. Анын үстүнө арадан 2 айча убакыт өттү. Ооруканага алып барышты, кайра башка түрмөдө кармашты. Ушул ортолукта 1-2 жолу гана суракка түштү. Суракты башка адам жүргүздү. Өзү жөнүндө эмес, аалылар туурасында сурады. Ошол болбосо сурак деле болгон жок. Үй жагынан да кабар болбоду. Бул жерден акталып чыктык дегендерден үйүнө тынбай салам айттырып, дайынын билдирип жатат. Алардын канчасы үйүнө барды, канчасы сөзүн ушул түрмөнүн босогосуна түшүрүп кетти. Чыны анысын биле албайт. Бир күнү кызык иш болду. Күзөт чоңу Темирбек Жумабаев болгон экен. Өзү айткандай колуна 1 суткалык бийлик тийиптир. Камерадагыларды өзү кыдырып чыкты. Касымдарга келгенде кайдыгер гана «Айыпкер Тыныстанов, даяр болгонуң, тергөөчүң келет» деп койду. Унчуккан жок. Жүрөгү шуудей түштү. Кечиндеби? Эмне болуп кетти? Башка убакыт таппаптырбы? Кечинде экен да. Кечкисин жаман болчу эле деп түйшөлүп алды. Алдан эден кооптонду. Кечиндеби? Деди Рамадин анын ордуна. Ооба, кечинде. Эмне экен? Жөн эле. Тергөөчүнүн өз эрки. Кечинде келеби, түнкүсүн сурайбы, өзү билет да. Биздин милдет эскертип коюш. Жок, милдет деле эмес. Билип коюш гана милдет. Ишибиз башка эмеспи? Темирбек сыртка чыгып баратып, Касымды дагы бир ирет жалт карап алды. Көзүндө кандайдыр бир ой турат, кандайдыр бир ылым санап айтар сыр турат. Ал эмне болду экен? Түрмөдө эл аягы суюлган маалда Касымды чакырып кетти. Жүрөк заада болуп бүткөн экен. Эмне болсо да көрдүм деди. Антпеске айла жок эле. Чакырдыбы, барат. Барбай кое албайт. Ошон үчүн кылмыштуу, кылмышы бар адам атууга өкүм кылынса да барат. Милдет, шарт деген бар. Ал ошондой. Күңүрт жарык коридорго чыкканда кайда барам дегендей конвойду карап алды. Анысы да түшүндү окшойт. Түз эле күзөт башчысына барасыз. Анан өзү айтат, деди.
Бул жерде сылык сыпаа сүйлөгөндөр чанда. Өз кишилер дегендер гана сылык кайрылышат. Бул жигит өз киши окшойт. Темирбек күтүп туруптур. Демейдеги түрмө кызматкерлеринде кабыл алды. Бирок сөзү жылуу, кайрылганы сылык. Келдиңизби? Бул жерге отуруңуз, деди стол маңдайындагы орундукту көргөзүп. Отурду. Куду тергөөчүнүн алдына баргандай отурду. Бизге эч ким тоскоолдук кылбасын. Бирөөлөр келатса өзүң кабар бергин. Башкаларды жибербе. Жарайт, жолдош капитан. Ишке кирише бер. Каалганы өзү жапты. Маңдайына отурган жок. Касымдын катарына бир үстөлдү койду да жанаша отурду. Иштериңиз кандай? Деди. Эми башкача, эски тааныш адамдарча үн чыкты. Жылмайып турат. Алынча, акырындан болуп жатат. Рахмат. Кечирип коюңуз, Касыке. Калп айтып тергөөгө чакыртканым үчүн. Сезеби деп өзүм айтып кабарлаганым да ошондон улам. Дароо эле чакыртсам, эмне болуп кетти деп чочуйбу дедим. Болжолдодум эле. Сөз бар го деп ойлогом. Ооба, сөз бар. Жай турмушта кезиге албадык. Андай шарт болбой түрмөдөн кезигиштик. Мен сизди билем. Сиз жөнүндө көп укканмын. Алматыда туруп калдык. Кызмат ошондой экен. Мына эми бул жерге келгенибизде да 1 жылга аяк басты. А дегенде өзүм келгем. Тергөөчү катары чакырышкан. Ана Москвага басып кетти. Биз НКВДнын кызматында болуп калдык. Түрмөдөн орун беришти. Үй бүлөм да келген. Жакшылык болуп калса сизди үйүңүзгө өзүм жеткирип барайын дегем. Ошондо жакшылап таанышып, үй бүлөнү катыштыралы деп ойлогом. Анткени сизге артык баш санаа артпайын. Өзү менен өзү болсун. Колдон келген жардамды берип, жанында караан болоюн. Жакшы адамга мамилем менен болсо да сүйөө көрсөтөйүн деп жүрдүм. Болдубу, болгон жокпу, аны мен айта албайм, Касым аба. Рахмат сизге. Сиз болбосоңуз жардамыңыз аябай тийди, деди Касым шашыла. Колдон келишинче болсо болгондур. Көп нерсеге милдетим бар эле. Өзүңүз көрүп турасыз, шарт ыңгай жок. Москвалыктар тейлеп жатат. Билем. Ооба, сиз билесиз. Эми Касым аба, сизди аба деп жатам. Абам болбосоңуз да абамдан артык адамсыз. Таанышып алалы. Чыгып калсаңыз калган аманчылык болсо жасаарбыз. Мен да көлдөн болом, Караколдун жанынан. Алматыдан окудум, ошол жакта жүрдүм. Турмушка жараша иш болду. Сиз мен жөнүндө эч нерсе билбейсизби? Жок, билбейт экенмин. Караколдо окуган, 7 тараптан келген Анаркүл деген кызды билчү белеңиз? Суракка өтө берели, деди күлүп. Билчүмүн. Кайсыңыз экенин билбейм. Бир Анаркүлдү билчүмүн. Сиз Ташкенттен келип, Сыдык Карачев менен кайнатаңыздын үйүндө жар каалап жүргөндө таанышкан Анаркүл. Жеңемдин курдашы болуп калабы? Сиздерди узаткандагычы? Билем. Билбей анан мына бул кыз сүрөт көргөздү. Ошол. Ол да чиркин жаштык кез Ойдо жок кезде оюңа түшүп, санаага канат, кыялга учкул тартуулайсың да. Сезимди козгоп, жабыккан жанды жаз гүлүндөй ачасың го. Ооба, тааныбай анан көрбөй калдым. Кайда кеткенин да билбей калдым. Султан Молдонун үйүндө турган кыз. Мен ал жерге баргам. Ошол, Касым аба. Эгер сиз мага аба болсоңуз, бул кыз сизге келин бала болот. Алматыда медтехникумдан окуган, кесиби врач. Ал экөөбүз арзышып жүрүп баш кошконубузга көп болду. 2 уул, 1 кызыбыз бар. Кенжесинин атын сиздин урматыңызга сиз профессор болгондо Касым деп койгонбуз, аба. Кечириңиз, сизден жооп албай, бата албай антип койгонубузга. Сиз экөөбүздүн жакындыгыбыз, саналаш ага-инилигибиздин сыры мына ушундай. Сизге салам айтты. Колумдан даам сыза албаса да, экөөңөр чогуу отуруп даам татышкыла деп бир аз бирдеме жасап берделе. Мүмкүн болсо тамактанып алалы. Бүгүн ушундай болуп турат. Баардыгы өзүбүздүн балдар. Капитандыкты беришти, аба. Бүгүн капитан болуп чыгышым. Муну да чогуу белгилеп коелу. Кандай дейсиз? Сүрөттөй болуп сүзүлгөн Касым тилин унутуп, сөз жоготуп отурду. Ушундай да болорбу? Анан кайдан жайдандыр анын оюна Жаңыл Мырза поэмасындагы махабат тозок оту балбылдаган, ким кызып илебине алдырбаган, махабат кырдан качкан кызыл түлкү бүркүттү ташка согуп алдырбаган. Махабат турагы жок соккон шамал, мойнуна түргөн чалма салдырбаган. Махабат чырга тарткан күлүк закым, кол созгон талапкерге карматпаган деген саптары түштү. Неге минтти? Өзү да билбей калды.
Балким ошол Анаркүлгө жолуккан кезде ал сүйүү менен жашап, сүйүү деп зарлап жүргөнү үчүндүр. Мүмкүн анын башкаларда жок, бирок жаны бирге жакынындай, жаралгандан жанаша өсүп чоңойгон адамындай, жалгыз башка түн түшсө, жарык күн болуп күйөр адамындай жалоору да, жабыркоо да, боорору да бар. Баягы ошол күндөн ушул күнгө дейре карегинде балбылдап, сезиминде жалындап өчпөгөн көз карашы үчүндүр. Өзү да түшүнө албады. Адал сүйгөн, дилин берип, ак ниетин арнаган, көңүлүн жай аптабы түшкөндө көлөкө кылган, кыш ызгаары келгенде мээрими менен жылытып турган адам ар дайым эле көкүрөгү каалаганга жете албайт. Сүйүү назик, сүйүү уяң болгону менен ал жаралгандан каары кайнап, жалтанбас жалын мүнөз адамды, эркине койбой ээрчитип алар эрдикти, башкарып кетер батылдыкты каалайт. Сүйүүнүн табияты ушундай. Өзүңдөй назик, таза, ыйбаа кылган мамиледен да ал өлүп калышы же жок болуп кетиши ыктымал. Муң кайгысы жок сүйүү тагдыры жок адамдай болот. Сүйүүнүн муңуна батып, кайгы азабын тартпаган адам эрининен эни сүтү кете элек, эрке талтаң баланын турмушундай бары жогу билинбеген жайдак талаага окшоп кетет. Сүйүүнүн азабына батпаган, анын жыргалын да сезе албайт. Ак сүйүүнүн азабын тартып, андан алган арманын өмүрдүн бүтпөс ыры кылыш керек. Ошондуктан сени ким сүйсө, мейли ал акмак болсун, мейли ал ашкан акылдуу болсун, өңү серт же ай нурунан ашкан керемет сулуу болсун, анын сени жакшы көргөнүн гана эмес, кандай сүйүп турганын, сүйүүсү үчүн кандай азап, кандай ыракат тартканын туюшуң керек. Адамдын бул аруу сезимине Теңир дагы жол берген. Сүйүү бар үчүн өмүр кымбат, турмуш бал. Ал кан тамырга сайыла терең кирген тикен сымал, өткөндүн өзү менен кошо келет да, унутайын десең да унутулбай, баскан жолуңду башкарып, көрөр күнүңө көрк болуп, акылыңа акыл кошуп, кээде өзүнө буруп адаштырып, кылт эте эске түшүп, өмүр менен жашоонун кумарындай түгөнбөй, дилиңде жанган ак шам сымал балбылдап тура берет. Муну унутуу кыйын. Унутулса да, бу турмуш өктөмү өткүр өмүр тагдыр унуттура койбостой. Унуттурса бир гана өлүм, өчү бардай артыңдан сая түшүп, акыры алып тынаар актык иш деп аталган өлүм гана унуттура алат. Башканын колунан келбейт. Ооба, ошондой экен бул дүйнө. Сүйүүнү өлүм жеңет, бирок сүйүүдөн кийин сүйүү жаралат. Өлүмдөн кийин өлүм жок болсо да, ал сенин бактыңа жазылган энчи эмес, башканыкы. Сүйүү сенин жеткен жана жетпей калган махаббатың сенден кийин да жашай берет. Сүйүүнүн улуулугу, түбөлүктүүлүгү мына ушунда. Заматтын ортосунда Касым ушуларды сезиминен өткөрдү. Жаштыгына барып, бир мезгилде атын айтпай, өзүн тааныштырбай калган, андан кийин анын ааламынан капилет кайып болуп кеткен көз караш менен кайрадан сүйлөшүп, андагысынын да, азыркысынын да табышмагын таба албай, тагдырындай кыйналып жатты. Темирбектин минтерин билген эмес, өчөрүндө өчүрбөй, өлтүрүп кайра тирилтээрин да ойлогон эмес. Түрмөң менен түмүрөң кал, кайдагыны капилет кайра жаратып, дүйнөгө дүрбөлөң салды деп шал болуп калды. Турайын десе тула бойдо тук күч жок, сүйлөйүн десе сүрөттөй болуп тили жок турду. Түбү жок дүйнөнүн түбүнө түшүп кетти да, башканы түгүл өзүн өзү таба албай күйгөн иштен каңырыгы түтөп отурду. Андан башка анын колунан эмне келмек? Кенен сүйлөштү. Чын эле иниси болуп кетет экен. Аяш иниси болуп чыкты. Баягы жаштар чогулган жердин көркү, Касым ырларын какшап зарлап ырдачу Табылдынын кара чечекей иниси болуп чыкты Темирбек. Жашында жайраган досун эстеп ыйлагысы келди. Ыйлап алайын деди. Кайра экинчи Табылды досунун оорудан кайтыш болгонун, сыр катып коюп жоголуп кеткен бир кыздын асманда калган таңкы жалгыз жылдыздай балбылдаган көз карашын түшүнө албай койгонун эстеп ыйлагысы келди. Анан көзүнөн жаш төгүлүп кетти. Тагдыр деген тагдыр да, эмне кылсын бечара. Ошол арада Темирбек алдан эден айбыгып, кандайдыр бир сөз айта албай тартынчыктап тургансыды. Касым муну байкады. Ал сизди бир учурда жакшы көргөн экен. Сиз билчү белеңиз деп сурайт деди. Жок, андай эмес деп жооп да камдап алды. Анысы азыр эле айтылып кете тургансып тилинин учунда турду. Бирок тигил башканы сурады.
Касым аба, Анаркүл сиз менен жолугушам деди эле өзүңүз билесиз, андай шарт жок. Эгер макул болсоңуз мен ыңгайын табайын. Жеңем менен да бир шартын келтирермин. Күзөт жакка келбедимби, деди. Мейлиң, жолуктурсаң болот эле, деп койду. Ага аяш иниси болуп чыккан Темирбекке сен деп кайрылганына таң калды. Бир аз унчукпай туруп, бала чакага айта турган сөзүм бар эле, деди. Ыңгайы келсе дейли, аба. Ооба ошентели, Анаркүл менен кантип, ушул кебеттен мененби, деп барып анан аманчылык болсо көрүшөрбүз, деди. Көрүшкөнсүңөр, аба. Билбей калдыңыз го. Качан? Касым чочуп кетти. Баягыда. Баягыда? Кайдан? Ушул жерден эле. Койчу, кантип көрүштүк эле? Ушинтип эле? Түшүнбөй турам. Мен көргөн эмесмин го. Мүмкүн, Касым аба. Көрбөшүңүз да ыктымал. Анткени анда сиздин абалыңыз оор болчу. Ошондой. Адам тааный албай жаткан болчусуз. Ошондо келген. Бир ыңгайы туура келип калган экен. Качан? Баягыдабы? Ооба, ошондо. Эстедиңизби? Касым жер карап калды. Көз алдынан түш сымал түнөргөн, бири да бар, бири жок элеси өттү. Жакында эле болгон. Ошол жакында болгонуна карабастан, тээ илгери болгондой, бири небагы унутулуп, бири кайдадыр жоголуп, калганы кароосуз үйдөй томсоргон элес окуя эсине түштү. Түшүмбү десем, өңүмдө болгон экен го. Түш болуп калып, ооба, түйшүккө салбас иш болуп калып, түңүлөр кезде кайрылбас болуп унутулса эмне? Эс огон кезде эсте албай, эгерим эске түшпөй койсо эмне? Эми кантет? Же эрте эмес, же кеч эмес, же жакшы кезде эмес. Жакшы кезде жакшылап карагың келбесе, ушундай учурда учурашып көрөйүн дегенби? Эми эмне кылат? Анаркүл мени жакшы көрчү эле. Мен муну баш кошуп жатканда байкаганмын. Мен аны ошол барабар эстебей калган элем. Анын ушул кезге чейин унутпай жүргөнүн карасаң, унутпай жүргөн экен да, дейби? Мен муну эч кимге айткан эмесмин. Кокус бир кыйын иш болуп кетсе, артымда калгандарга арман сөз катары айта жүр, деп айтабы? Өзүмдөн кайып болуп кетсе да көзүмдөн качып кетелек, деп айтабы? Жолуксачы деп коет. Жолугушкан турбайбы? Жолугушуп алып, анан түштөн кийин калп эле аңкоо болуп, мен көргөн эмесмин, жолуккан эмеспиз деп коет. Бул сурак эмес да, жанын жегидей. Өзүн өзү тилдеп, өзүн өзү жемелеп жиберди. Көз алдына унутула элек элес түшпү, же өзү аралашкан окуя беле, айтор көргөнү, балким аян бергенидир. Кыскасы, бир окуя келди. Ооба, төртөө бирдей ээрчишип келаткан. Төртөө бирдей окшош ак жоолук салынып алышыптыр болчу. Анан ооба, андан кийин окшоду. Эстей коюп жанындагы Темирбекти бир карап алды. Ал бирдемелерди жайынча баяндап отурат. Ушу Темирбек келген, ак халат кийип, анын жанында бирөө турган. Турбай эле көзүнөн жаш чыгарып ыйлап жаткандай болгон. Ооба, ыйлап жаткан. Касымдын башына ийиле калып, анын чекесине суу чүпүрөк баскан. Ооба, ошол Анаркүл болчу. Башка да жок, балбылдап жанган көздөрү ошол бойдон. Баягыда биринчи ирет кез келгендеги тиктегени бойдон, балким ошол кезден ушул кезге дейре бөлөктө жок бөтөнчө керемет көз карашы менен карап, карагаттай жайнаган каректин түпкүрүнө түйүнчөк болуп катылган ошол купуя сыр менен түбөлүк ошол мезгилде ал экөөнүн бирине гана билинип билинбеген кубаныч берген. Анан ошол ачкычы жок кулпудай кубанычтын кайгысын бул экөөнүн бири гана сезип, бири гана туюп, бири гана жазмыштын жан кыйнаган иши катары таалайына батырып, ар бир коштошууда кулундай туйлап, ботодой боздоп кала бергени үчүнбү, же дал ушул дил азабынын өзүндө өмүр бою өзгөрбөй жашап калганы үчүнбү, айтор өзгөрбөптүр. Актык иштин азабы адам өңүн өзгөртпөйт окшойт. Балким аны тула бойдон туу качып, тунарган көзү менен эмес, ошондогу баягыдагы кайрылбай калган жаштык кезиндеги жалынга баткан жүрөгү менен карап тургандыгы үчүн ушундай болуп жаткандыр. Эмнеси болсо да жаштык иши картайбайт окшойт. Эч качан эскирбесе да керек. Көрүшкөн сайын көзгө жылуу учурап, эстеген сайын жашара берер, көңүлгө келген сайын көгөрүп көктөп гүл ача берер иш билем.
Дүйнөнүн кенендигин карачы. Ошол эле бойдон экен. Эч өзгөрбөптүр. Ошентип турганда Анаркүлдүн көзүнөн каплет жерден ысык, бирок күн нурунан туп-тунук жаш кулап кеткен. Ал ошондон соң оюн токтото албай ыйлап жиберген. Ай жамалын ысык жаш жууп, кайрылбай калган карлыгачтай кайсы бир жылдардын кучагында калган кыл-кылдаган кызыл гүлдөй кыз курагы менен Касымга кайрадан бир каалаганы болуп кезиге албаганына жазып тайып келер күн жазмышына жазылса да, карегинен чыккан жалын нуру менен анын жүрөгүнө жалын чок сала албаганына өкүнүп өксүп ыйлаган. Эми мына тар пейил тагдыр бир ийип кезигишкен кезде да Касымынын тагдыры күйүп, атак даңкы кайра өзүнө атылган ок болуп, бул дүйнөдө бар да, жок да болуп, бар болгону менен минтип тирүүлөй туруп тирүү эмес, көз ачык туруп көздүү эмес кыйын абалга келип, кызыл тили сүйлөбөй кесилип турганына ыйлаган. Көксөп жүрүп көргөнүм, самап жүрүп тапканым ушулбу деп ыйлаган. Кечир мени, кечирип койчу. Сени бирөө сүйсө менче сүйгөндүр. Бирок алардын бири да менчелик сени түшүнбөгөндүр. Сен үчүн менчелик күйүп какшап жүрбөгөндүр. Күйүп какшап жүрсө да мендей болуп көрүшпөй жүрүп, сени зордук менен зомбулукка багынып бүткөн абалыңда көрбөгөндүр. Алган жарың ордуна армандуу болуп көз жашын төгүп отурбагандыр деп ичинен сыздап, ичинен ыйлап муң канган. Үстүнө үйрүлө түшүп кучактап, сенин ордуңа мени сабашса боло, мени жанчыкылап тепкилешсе боло. Көрбөй жүрүп көргөнүм, таппай жүрүп тапканы ушулбу, Кудай? Ушул бойдон жатар болсоң мени дагы ала жат, ушул бойдон кетер болсоң мени дагы ала кет деп айткысы келди. Бирок ал жердегилерден жазганды. Атайын келген врачтардын бири катары Касымды кылдат текшерип, жаралуу жерлерин тазалап дарылаган. Анаркүлдүн алдында баягы Касым эмес, сөөк менен териси гана калган башка бир, азап менен кордуктан башы чыкпаган, ыза менен армандан ачарбак болуп бүткөн Касым жаткан. Ал экөө ушундай кезде кез келген эле. Анаркүлдүн жүрөк каны тамчылап агып, Касым жаткан жерде бөйрөгү түшүп калгансып болкулдап сыздап ыйлап кеткен. Касым эместеди. Бүт баарын эстей албаса да, ушуларды эстеди. Жолугушкан экенбиз, деди өзүнчө үшкүрүп. Өңү түсү, бой келбети кандай экени эсинде жок. Бирок мурдагыдай эле өңдөнөт. Кызыккан жандан кыз кызылы качпаптыр деген ошондо. Балким ошондойдур. Темирбек бактылуу жигит экен. Багына бак кошулсун деп алкады. Жан дилине өмүр бою жарык издеп калган экен, деди Анаркүлдү. Адам деген ушундай, жарыкта туруп жарыкты издейт. Бул сүйүүнүн күчү. Жетпеген сүйүү өмүр бою таптаза бойдон калат. Ушундай болот. Күн кызарып барып түнгө айланганы менен, түн агарып барып күнгө айланып кеткени менен, жаштыктын бир көз ирмеми, мезгилдин ошол учуруна ошол бойдон таптаза, күнөөсүз сүйүү наристеси бойдон кала бергени экен да. Касым муну билбептир. Билмек түгүл, адамдын ушунчалык элебес энөө болуп жаралганын карачы, ойлоп да койгон эмес экен. Жок, ойлочу. Өткөн кеткенди ойдон өткөрүп, жаштыгын эске салганда, ал күндөр кыяктын жалгыз калган кылынан чыккан аялуу назик күү болуп келчү. Бирок аны ак канаты жазылбай жатып кайрылган куштун арманы болуп, түтөсө да түбөлүк күйүп бүтпөс күйүт муң болуп, махабат мунжусу сымал зарлап какшап калган сүйүүнүн перзенти экенин сезген эмес эле. Ошон үчүн Анаркүл өткөндө жашыл сап канжар ала албай, жансыздаткан абалга жарадар аркар өңдөнүп жалдырап турган экен. Ботодой көзүн жайнатып, көкүрөк муңун күкүк куштай сайратып турган экен. Ал экөөнү Темирбек жолуктурган. Ыңгайы келсин десе болбой койгон. Тергөөнүн уламдан улам татаалдашып бара жатканын да көрүп турат. Жакшы бүтпөйт. Жазанын жогоркусу колдонула баштады. Кудай ошондон сактасын. Башкасы кандай болсо да болчудай болуп калды көрүнөт. Анын үстүнө көз көрүштүрөр ыңгай алар ойлогондой келеби же келбейби, мунусу да белгисиз эле. Касым минтип тилден калып, киши тааныбас абалда турат. Ушундайда бир шыпа болор, врач эмеспи, жакшылап карап кетер деп ачыгын айтып, абалы оор экенин түшүндүргөн. Ошентип чуркап жатышып, атайы чакыртылган доктурлардын бири болуп келген.
Кыскасы, жолун таап жолуктурган. Өлүп калабы деп корккон. Не бар не жок айттым эле, эки иштен бир иштеп эбепке себеп кылган. Бирок Касымдын жакшы биле албай калганына өкүнгөн. Ким келгенин, ким дарылап кеткенин туйган жок деген өзүнчө. Мейли, туйбаса туйбай эле турсун. Даңкысы дагы болуп кетер. Анаркүл көрүп калды. Ушу да чоң иш деп ойлогон ичинен өзүн өзү ыраазы кылып. Сен мага, Темирбек, иним болуп чыктың. Экинчиден мен жакшы билген кызга үйлөнгөн күйөө бала болуп калдың. Өзүң да суранып атасың. Мейли, сен дей берейин, ыраазымын. Агаңдын арбагы үчүн ини бол. Анаркүл мага келин бала да, карындаш да болсун. Айтканыңыздай болсун, аба. Сага рахмат. Сен болбосоң ким билет, балким анын жүзүн ары кылсын, сага ыраазымын. Үй бүлөмө дайынымды билдирип койсоң. Билдиремин, Касым аба, билдиремин, деди Темирбек шашкалактай. Бирок азыр билдире алмак эмес. Үйгө келип кеткендерди карап жатышкан. Кокус Темирбек көзгө илинсе, анда эле иштин бүткөнү болчу. Касымдын шору кайнамак, а Темирбектин өзү да эл душманына кошулуп колу байламак. Муну кылдат карабаса болбойт. Чыккынчы катары жаза суракка түшмөк. Аны бул билет. Кыябы келсе, жеңемди көргөзөм, жолуктурам. Дарыңызды ала кетиңиз, келин балаңыз берген. Рахмат, Анаркүлгө салам айт. Айтамын. Аманчылык болсо акыры бир күн жолугушарбыз. Жолугушасыздар, аман бололучу. Мына бул иш жакшы бүтсүнчү. Эми Касым аба, өзүңүздү жакшылап кармаңыз, санаага алдырбаңыз. Алдырбайм, деди Касым. Көнүп калдым. Эми оңойлук менен алдырбайм. Ошентиңиз. Ошентем, шердене сүйлөдү. Жүрүңүз анда. Касым бир жылдан ашкан кармаштын соңуна чыгып, келбес жеңиш колуна тийгендей болгон маанай шаң менен ордунан туруп, жарыгы өчпөгөн камеранын темир каалгасын бир буйдалбай ыргыта тебээр дем менен алдыда баратты. Арыктап бүтүп, ачарбак болгон бир караан алдыга түшүп, эч ким укпас, жанындай көргөн жан адамда байкабас арман муңун бүтүндөй тулку боюна уютулган коргошун кылып чөгөрүп, анысын араңдан зорго көтөрүп, далай бороон чапкынды, айла жок баштан өткөргөн куу арчанын жалама аскада калган бир кулач тамырындай көрүнүп келе жатты. Келер кези бир күн келсе, өмүр бою ортосу бармак басым жерде катар туруп, а бирок бирин бири түбөлүк көрө албас болуп жаралган эки көздөй көрүшө албай, өлөр өлгүчөктү зыркырап сыздап өксүгөн Күкүк менен Зейнептей табыша албай калабызбы? Кагылайын жарыкчылык, деп дилинде тынбай кан какшап күйүп өчүп келе жатты. Ай жоготкон кышкы түндөй караңгылыкта жалгыз калгысы келбей, күндүн нурун чакырган аппак таң болууну самап келе жатты. Көк желкесине чагылгандын огу сымал сайылган, как чокусуна кан жыттанган канжардын албарс мизи болуп кагылган, мына бул лампочканын жылаандай муздак жарыгы жабыркаган жанын кыйнап бүткөнүн заматта кайра сагынып, камерага кайрылып келе жатты.